Өспүрүм кезимде мага мезгилден артта калбоо өтө маанилүүдөй сезилчү. Кенедей нерседе да тең туштарымдан калышкым келбей, модада дагы алар менен тең тайлашып жүргүм келчү. Бир окуя менин эсимде өмүр бою калды. Ошол окуя менин жашоомду толук өзгөрттү. Ата үйүм, андагы жылдарым жүрөгүмдү жылуу мээримге бөлөп турат. Ал кезде 13 жашта элем. Атам мага жапчаңы ботинка белек кылды. Бирок мода өзгөрүлүп кеткендиктен мен аны бир ай гана кийдим. Балдардын баары кужулдашып, такалуу туфлилер мода болуп жатканын айтып жатышты. Анын көркөмдүгү, жарашыктуулугу айтылып жатты. Ошентип, мен да модадан калышкым келбей, жаңы туфли сатып алууга атамдан акча сурадым. Атам мени таң кала карап, "Уулум, сен тиги бут кийимиңди жырта элексиң да" деди. Мен атамдын каржалып, оор иштеп, аз эле акчасын эң зарыл нерселер менен тамак ашка бөлөрүн билчүмүн. Ошентсе да каршы болуп, "Жок ата, бул бут кийимди көргөндөр шылдыңдайт. Жакында айлык аласың го, мага жаңы туфли керек" деп атам менен талашып кирдим. Атам шашпай, бирок олуттуу түрдө жооп берди. "Сен башкалардын бут кийимдерин да карап көр. Эгерде көптөргө караганда сенин бут кийимиң жаман көрүнүп жатса, анда жаңысын сатып алганга акча берем." Эртеси атамдын кеңеши боюнча мектептеги тең туштарымдын бут кийимдерин карап чыктым. Арасынан жыртылган, жамаачыланган бут кийимдерди көрдүм. Мен андайларды эч качан киймек эмесмин. Ал эми мода делип жаткан такалуу бут кийимди кээ бир гана балдар кийип жүрүшүптүр. Оюмда өзүмдү алардын катарына кошуп, башка эч нерсени ойлобой шашкалактап, эртең мектептин коридорунда така менен такылдатып басып баратканымды гана элестетип, мындай кубанычтуу кыял менен атамдын иштеген жерине учуп жеттим. Атам эски машинанын астында жатыптыр. "Оңдоп жатат", деди мага кардар. Май менен желимдин жыты мурунду жарган жерде атамдын ремонтту бүтүшүн күтүп турдум. Мүнөттөр жайжылып, аны менен кошо менин чыдамым да кетип баратты. Аягына чейин күткүм келбей, машинанын жанына басып бардым. Машинанын астынан атамдын эскирген, жыртылган бут кийимчен буттары чыгып турат. Атыгөл байпагы да жыртылып, буттары көрүнүп калган экен. Бул мага өтө аянычтуу көрүндү. Бут кийимдин түшүп калган таманын зым менен бекитип алыптыр. Такасынын ордунда ийри буйру мыктар көрүнөт. Көргөндөрүм жүрөгүмдү оорутtu. Бирок модалуу болуу каалоосу ал жакшы сезимге үстөмдүк кылып кетти. Уулум, бул сенсиңби?" деп атам ордунан турду. Эмне кылайын деп чечтиң? Айт." Атамдын бут кийимин карабаска аракет кылып, кечээки өтүнүчүмдү кайра кайталадым. Атам мага акча берип жатып, оор үшкүрүп койду. "Болуптур, сатып ал уулум." Жакын жердеги бут кийим саткан дүкөндү көздөй учуп күйүп чуркап жөнөдүм. Мынакей, мода делип жаткан туфлилерди кармалап, витринанын жанында турам. "Жеттим" дедим. Аңгыча атамдын эскирген, жыртылып бүткөн бут кийими эсиме түшө калды. Бизди, өзүнүн үй бүлөсүн багам деп иштеп жүрүп, бут кийими эбак эскириптир. Өзүнө эң керек болгон нерсени да албай, баарын биз үчүн деп келатыптыр. Ошондо менин акыл оюмда модалуу туфлилердин жаркыраган келбети негедир күңүрт боло түштү. Мен ошол көз ирмемде атамдын үй бүлөсүн кийиндирип, ачка калтырбай баксам деген жалгыз тилек менен гана жашаганын түшүндүм. Эгер атам мен сыяктуу болуп өзүн гана ойлосо, биздин үй бүлө эмне болмокпуз деген суроо мени эрксизден жер каратты. Мен атам менен сыймыктанып турдум. Жок, мен досторумду туурабашым керек. Ошентип, менин көздөрүм кийинки текчеде турган бут кийимге кадалды. Атамдын бут өлчөмүндөгү бут кийимди алып, акчасын төлөө үчүн кассага келдим. Атама болгон сүйүү көөдөнүмдө жалындап турду. Жан дүйнөм болуп көрбөгөндөй кубанып жатты. Кайрадан атамдын иштеген жерине кубана жылмайып кирип келдим.
Машинанын арткы орундугуна ашкан акча менен бут кийим салынган кутуну койдум. Атам дале иштеп жатты. Мен болсо шыпыргын алып, атам иштеген устакананын ичин жакшылап шыпырып, текчелер менен столдорду жакшылап иреттеп чыктым. Кечинде жумуш бүтүп, машинага келдик. Атам рулга отурганы жатып, орундуктагы коробканы көрүп, ачты да үндөбөй туруп калды. Сен такыр башка нерсени сатып алганы жатпадың беле? Деп, үнү бир аз калтырай чыкты. Мындай чечимди кантип чыгарганымды түшүндүрө алган жокмун. Атам менин көз алдымда жүзү жаркырап турду. Мен, анын уулу, андан үлгү алып, бардыгында атамдай болгум келет. Ушул адамды менин атам кылып койгон Кудайга чексиз ыраазымын. Таттуу сезимдерге жүрөгүм толгон мен, ага бир да ооз сөз айтып жооп берген жокмун. Атам болсо, менин жан дүйнөмдү түшүнүп, мени мээрим төгө карады. Оор эмгектен чор болгон колдорун өспүрүм уулунун арык ийинине коюп, сылап турду. Ата, бул сөздө канча деген маани камтылган. Жаратуучу атаны камкор, боорукер кылып жараткан тура. Үй бүлөнүн башчысы болгон ал үй бүлөсү. Балдары үчүн өзүнөн баш тартып, чарчабай эмгектенгенге дайыма даяр. Балдарына үлгү болуп, өмүрүн арноого даяр. Аталарга балдарынан ар дайым кубаныч тартуулансын. Анткени аталар балдары үчүн күрөшүп, Кудай алдында алар үчүн жоопкерчиликтүү. Андыктан аталарыбыздын сыймыгы бололу. Ошондо бизге сүйүүнүн булагы болгон Кудайдан кайтат.